Жалал Абад шаарында улуу ата мекендик согуштун катышуучусу Николай Тецкий каза тапты. 94 жашында көз жумган ардагерди акыркы сапарга узатуу зыйнатына калаанын вице-мэри Руслан Алтымышев, шаардык кеңештин төрагасы Айбек Жолдошев, Россия Федерациясынын Оштогу консулдугунун өкүлү, социалдык өнүгүү башкармалыгынын кызматкерлери, аксакалдар жана жакындары катышты. Тецкий Николай Харитонович 1926 жылы Жалал Абад облусунун Сузак районунда туулган. 1944 жылы Советтик армияга чакырылып, Белоруссиянын 3-фронтунда кызмат кылган. Андан кийин түндүк батыштагы 39-армияга жөнөтүлгөн. Согушта айдоочу болуп, курман болгон жоокерлерди жана азык-түлүктөрдү ташыган. Согуштан кийин Кыргызстанга кайтып келип, Жалал Абад шаарында жашап калган. Ал улуу ата мекендик согуштун Жуков ордени жана юбилейлик медалдары менен сыйланган. Ардагерге республикалык жана жергиликтүү бюджеттен материалдык жардамдар көрсөтүлүп турган. Андан тышкары жыл сайын 9 май улуу жеңиш күнүнө карата белгилүү суммадагы акча каражаты берилип келген. Эске салсак, өткөн жумада да Жалал Абад шаарында оруктун ардагери каза тапкан. Учурда калаада согуштун 2 жана оруктун 2 ардагери калды. Улуу ата мекендик кандуу согушка барып, өз мекендик кызматын аткарып, биздин жаркын келечегибизге салымын кошкон инсандарыбыздын бири эле. Мындан дагы согуштан кайтып келип, биздин мына Кыргызстандын өнүгүп өсүшүнө өзүнүн салымын кошуп, бүгүнкү күнгө жаркыраган келечегибизге өзүнүн мээнеттерин аябай эмгек кылып келген. Кыргыз элибиздин, биздин мамлекетибиздин ушундай бүгүнкү туруктуу, бүгүнкү тынч жашоого өз салымыңызды, ден соолугуңузду аябай салымыңызды коштуңуз эле. Ушу кош болуңуз, Николай Харитонович.